Ош Кара Суу маршруттук каттам боюнча бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэриясынын чечими менен маршруттук каттамдар автовокзалга жылдырылган. Бирок бул чечим ушул Кара Суу багытында күн сайын каттаган жарандарыбызга, студенттерге, Ош шаарында эмгектенген тургундарыбызга бир топ тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды жаратууда да. Айрыкча ушул жол тыгындары бүгүн бүт эле жерде бар. Ошо жол тыгындарынан улам элдер автовокзалга жеткичекти эле эски багыт менен каттаса, ошо Кара Суу өзүнүн тиешелүү жерине чейин жетип атышат. Ушул боюнча бир тиешелүү органдарга тапшырма берсеңиздер, маршруттук каттамдарды мурдагы ордуна кайтарып, ошол жерден кошумча бир Ош району деген микрорайон бар, ошол тараптан бир кошумча бир парковкаларды уюштуруп берсе, элдин күнүмдүк жашоо турмушуна, күнүмдүк каттоосуна бир топ жеңилдиктер болмокта. Бул боюнча оор жүк ташуучу айдоочулар мен өзүм жолуктум. Ошол жерде кайрылып атышат булар. Бүгүн ушул Ош облусунун оор жүк ташуучу айдоочулары коңшу Өзбекстанга жол ачып, автотранспорт менен жол ачып бериңиздерди суранабыз деп атышат. Бул сезондук былтыркы жылы жабылып калган, бирок быйыл июнь айында ачылыш керек. Ошону бүгүнкү күндө июнь айында достук посту аркылуу ачып берсек. Себеп дегенде, булар бүгүнкү күндө Баткен облусунун Кызылкыя шаарынан Жалал-Абад облусунун Кеңсай пункттарынан гана өткөнгө уруксат бар экен, автоунаа мененчи. Бул каттамдар бир топ кошумча чыгымдарды алып келип, алар алып кирген ушул көмүрдүн баасы менен эч кандай актабай калат экен. Ошондуктан ушул достук пункту бүгүн эгер машина көп, автотыгын болуп ачылбай атса, анда биздин Кара Сууда альтернатива катары ынтымак посту бар. Ошол аркылуу ачып берсеңиздер, бир топ 200гө жакын жарандарыбыз, айдоочуларыбыз иш менен камсыз болуп, алардан дагы ушу мамлекетибизге налогдон, соцфонддон бир топ каражаттар түшмөктө. Ошол эле учурда карьерде булар иштетилбеген атайын БСШ штып көмүрлөрүн гана ташышат да. Ушул маселени дагы өкмөт тарабынан тиешелүү министрликтерге айтып чечип берсеңиздер. Рахмат.